Бишкектеги өрт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы алып келинген өрт өчүрүүчү машина менен 3 кабаттуу имараттан чыккан өрттү кошуналарына жайылтпастан кыска убакытта өрттү өчүрүүгө жетишишти. Жерине өрт өчүрүүчү 4 бригада барган. Маалыматка караганда Телсиз Жо кечээ саат 16:11 чектөөгө алынган. Бактыга жараша каза болгондор жана жабыркагандар жок. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен калкыбыз, мамлекетибиз миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымдарга учуроодо. Материалдык чыгымдагы эч нерсе эмес. Эң өкүнүчтүүсү канчалаган жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу инженердик техникалар менен камсыз кылууну мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап жатабыз. Өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырылган долбоордун негизинде $5 миллион ашык акча каражатына 58 даана өрт өчүрүүчү автоунааларын сатып алдык. Мына бүгүн аларды өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырабыз. Бул өрт өчүрүүчү автоунаалар өрт кырсыктарына жана ар кандай өзгөчө кырдаалдарга өз учурундагы ыкчам чараларды көрүүгө шарт түзөт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бизде күзүл менен даярдыкта турган ЗИЛ 412-133 автоунаасы жана бизге жаңы келген КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаасы. Буга чейин биз ЗИЛ 412-133 автоунаасы менен иш алып барып келгенбиз. Быйыл бизге жаңы КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаа келди. Бизге жаңы келген КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаасы баардык өрт өчүрүүчү жаңы шаймандар менен камтылган. Өрт өчүрүүчү шаймандардын баардыгы жаңы. Колонка гидранттан суу алыш үчүн рукавтардын размерлери менен 51, 77, 66 двухходовой разветвление баардыгы жаңы. Светоотражательный костюмдар менен баардыгы комплектованный. Стволдор менен ствол Б, ствол А, лафетный ствол. Өрт өчүрүү учурунда биз эшиктерди ача албай калганда оор кырдаалдарда жардам берүүчү улоом, куалда, мунун ичинде ток өткөрбөөчү атайын диэлектрический боты, диэлектрический ножница, атайын ток өткөрбөөчү шаймандар менен баардыгы менен толук камтылган, баардыгы бар. Бул жерде насос, атайын насос орнотулган. Ушул жерден ушактан иш алып барабыз. Баардык крандар менен пенанын канча пена бар, канча суу бар, баардыгы бул жерден көргөзүп турат. Бир жагы пенаны карап турабыз, бир жагын сууну карап турабыз. Азайганын, көбөйгөнүн, канча суу алганын, канча суу кетип атканын. Бири-бирибиз менен байланышканга атайын ушул жерге бири-бирибизди байланыштыруу түйүн орнотулган. Бизге бир канча жеңил бул жерден байланышканга. 71 байланышка. 70 байланышта. Өрт өчүрүүгө керек болгон баардык шаймандар, рукавтар баардык размерлери менен, түрлөрү менен толук камтылган. Бул рукавтар 400 метрден ашык жерге чейин жетет. Биякта да өрт өчүрүүчү шаймандар бар, переходниктин түрлөрү, размерлери менен, трехходовой разветвление, запасы менен, рукавный зажимдар, рукавный сеткалар, баардык шаймандар менен жаңы толугу менен камтылган экен. Колдонулуучу шаймандар атайын гидравлический кайчы жана оор шартта колдонулуучу атайын кескич жана бензопила менен камтылган. Унаанын бул бөлүгүндө атайын өрт өчүрүүчүлөр отуруучу жай.
жана ошондой эле бул жерде атайын өрт учурунда сактоочу аркандар дагы бар. Жана бул жерде 2 даана фонарик, жана рукавный заддешкалар, бул сумканын ичинде атайын машинеге керектелүүчү атайын машине ачкычтар, 4 адам отурганга ыңгайлашылган жана ыкчам иштерди жүргүзүүгө баардыгы ылайыкташылган, бизге абдан ыңгайлуу. Жана ошондой эле бул жерде атайын байланышчу жабдыктар менен камтылган. Өрт өчүрүү баратканда бири-бирибизге маалымат бериш үчүн колдонобуз. Автоуну айдоочу өрткө баратканда бараткан учурда колдонуучу рация. Бул байланыш түйүн болсо бири-бирибиз менен ич ара байланышканга ушул рация аркылуу бири-бирибиз менен байланышабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаада баардык өрт өчүрүүчү шаймандар менен камтылган жана 6 тонна суу атат. Азыркы учурда күчүрүү менен даярдыкта турган ЗИЛ 412-130 автоунаасында 4 тонна суу шаймандар менен камтылган эмес. Азыр сиздерге ысыктан коргонуучу тепло отражательный костюмду кийүү ыкмасын көргөзүп берейин. Өзүңүздөр көргөндөй заманбап жабдуулган КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү унаасы менен сиздерди толугу менен тааныштырып чыктым. Биз өрт өчүрүүгө, куткарууга даярбыз.